жерге чыкканда сиз төрага болуп аткандан кийин депутаттарды да сыйлап коюшуңуз керек деп ойлойм. Неге добуш берүү убагында кол көтөрүп аткан депутаттарга көңүл бурулган жок? Неге көңүл бурган жоксуз? Ошолордун каршы пикири болгон үчүн ушул жерге чыгып чырылдап атышат. Бул бир. Экинчи нерсе, айтып атасыңар, мурда 120 депутат болгон. 120 депутатка 2 вице-спикер иштеген. Бүгүн 90 депутат бар. Оптимизация деп атасыңар. Кана биздин оптимизация. Ошол 90 депутатка 2 эле вице-спикер жетиштүү болот деп ойлойм. Жөн эле биз бири-бирибизди бул жерден көпчүлүгүбүзгө салып басынта өрүүнүн кажети жок деп ойлойм. Биз мына мен ушул 2-3 спикерге каршылыгымды билгизет элем. 2 спикер болсо жетет. Бизди бүтүндөй эл көрүп турат. Биз ошол нерсени дагы эске алалы. Урматтуу туугандар, 90 депутатка 2 вице-спикер жетет деп ойлойм. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бакыт Эргешевич, бул жерде айтып коюш керек, чындыктычы. Сиз мына алып барганда туура эмес алып барып атасыз. Сиз эл шайлаган депутаттардын үнүн укпай туруп, көпчүлүккө салып, добушка коюп салып атасыз. Сиз акыйкатсыз алып барып атасыз да. Мен сизге ачык эле айтып коеюн бул нерсеничи. Анан бул жерде буга чейин дагы мындай жең ичинде сүйлөшүү болуп, көп нерсени өзүңүздөр бекитип алып, азыр дагы ошо депутаттардын үнүн укпай, добушка коюп салып атасыз. Бул сиздин өзүңүздүн мындай туура эмес жака барып атканыңызды көрсөтүп атасыз да. Андан сырткары мен буга чейин да айткам, Бакыт Эргешевич. Bunday кетиште парламентте жакшы бир нукка пайда болбойт. Сиз жанагы 5 колуңузду оозуңузга салып отуруп, мен сизге буга чейин да айткам, сиз дагы айтып кетейин, какап каласыз, Бакыт Эргешевич. Рахмат, урматтуу коллегалар. Эми ар бир сынды биз кабыл алабыз. Бул жерде парламент, полемика болот, эч капачылык болбойт. Андан кийин какайбызбы, какабайбызбы, аны сиз билбейсиз, өзүңүз айта албайсыз. Урматтуу коллегалар, акыйкат боюнча элдик топ, бүт фракциялардын өкүлдөрү кече комиссия түзүлдү. Тазабек Экрамович, сиз өзүңүз 4 вице-спикер болбосун, 3 вице-спикер болсун деп өзүңүз мага айткансыз. Мен макул дегенмин. Ошон үчүн бул жерде эч проблема жок. Бул жерде биздин ишибиз парламенттин алдыга көздөй басыш керекпиз. Эми бул жерде парламент, мына сиз биз менен чогуу депутат болгонсуз. Түзүмдөр кандай болот, башкасы болот, биз алдыга көздөй басып кете берет элек. Капа болбош керек. Бул жерде депутаттар бири-бирин сын айтсак, эч капа болбойбуз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул жерде бир эле көздөй. Биз парламент алдыга көздөй басыш керекпиз. Түзүмдү бекитиш керекпиз. Түзүм бекиткенден кийин комитеттин вице-спикерди шайлап, комитет төрагаларын шайлап, орун басарынды шайлап, баарын шайлап ишке кириш керекпиз, урматтуу коллегалар. Толлоо деген мыйзамдар жатат аз бул жерде, каралбай атат. Мына салык кодекс жатат бул жерде. Салык кодекс боюнча проблема абдан көп. Ал жерде элдер нааразы болуп атат. Аны карап чыгыш керекпиз. Башка маселелер көп да, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн бул жерде капачылык болбош керек. Алдыга көздөй басыш керекпиз. Туура, баарыңар комитет төрагасы боло албайсыңар балким. Вице-спикер боло албайсыңар, бирок алдыга көздөй басыш керекпиз да. Ошон үчүн биз ошого басып, алдыга көздөй басыш керекпиз, урматтуу коллегалар. Капа болбогула. Капа болбогула, урматтуу коллегалар. Рахмат. Биринчи микрофон. Мага дагы сөз берип коюңуздарчы, эгер уруксат болсо. Азыр сүйлөп алсынчы, анан кийин полный баарын жооп берип коесуз. Урматтуу депутаттар, сөздөн ишке өтсөк, жанакы 30 декабрь күнү дагы ушул талкуу менен ишибиз, жумушубуз аягына чыкпай, ошол күнү жыйында айтылган. Ар бир фракция, ар бир депутаттык топ өзүңүздөр ичара талкуулап туруп, комиссияга адам бериңиздер, ал комиссия иштеп чыксын деп.
Бүгін комиссия иштеп чыгып, жыйынтыгыны берген маселени кайра эле убакытта өткөрүп, талкуулап жатабыз да. Ал туура эмес. Раз биз ар бирибиз өзүбүздүн фракциядан ишенимдүү адамыбызды, өкүлүбүздү жөнөттүкпү? Андан кийин бул жерде жөн эле популисттик кылып талкуулаганын кереги жок. Бул жерде мына добушка коюлду. Көпчүлүк депутат колдоп өттү. Бири-бирибизди сыйлашты үйрөнөлү, урматтуу депутаттар. 5-ші микрофон. Азыр. Рахмат. Сиз бул жака отуруп албайсызбы? Ошол жака отуруп алыңызчы. Отуруп алсын бул жака. 5-ші микрофон. Номер 17-ші Аксыз шайлоо округу, Шакиев. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, мына бизде ушул структураны кароо боюнча комиссия түзүлүп, алар жаманбы, жакшыбы иштеп, мына азыр алдыбызга койду. 3 күндөн турсаңыз болмок, аны жалпы талкуулагандан кийин азыр ошого суроолор пайда болот. Андан кандай болуп калат да? Бирөө айтат 10 болсун дейт, бирөө айтат 7, бирөө айтат 5 болсун десе, ана сиз эмне дейсиз? Ал өтүп кеткен деп жооп бересизби, же кандай болуп калат? Ошол үчүн ага шашпай турганда болмок да. Аягында келип туруп, ошол канча комитет, канча вице болот, жалпы бул жерден сунуштарды эске алып туруп, анан түшкөн сунуштарды рет менен коюп туруп, көпчүлүк добушталган ошол структура өтмөк да. Ошондуктан бираз бул жерден шашып кеттик го дейм. Рахмат. 5-ші микрофон. Рахмат Бакыт Эргешевич Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Биринчиден Султанбай Ажигитовду мен сунушум сиздин жаныңызга отургузуп коелу. Себеби азыр комитеттин долбоорун биз карап атабыз, комиссиянын чечими эмес. Бакыт Эргешевич. Угутам. Сиз биз менен иштейсизби, же аппарат менен иштей бересизби? Ажигит табайласаң андай кылбай экинчи. Султанбай Ажигитов сиздин жаныңызга отурсун, себеби ал рабочий группа ишин аткарып, долбоорду берди. Биз азыр комитеттин, жалпы комитеттин долбоорун карап атабыз, туурабы? Ошол жерде түшүндүрмө бериш керек болчу. Султанбай Ажигитовго кеңеш катары. Бул жерде сунушту сиз даярдаган эмессиз, бул комитеттин даярдалган сунушу. Ал эми биз экөөбүз добуш берген долбоордо баардык нерсе жазылган болчу, туурабы? Ал жерде детализация бар. Эми мен деле кошулат элем, мына Дастан Артисбекович айткандай, кергиле комитеттердин жок дегенде аталышын туура таап, жазып, анан кийин добуш берсек, ансыз деле көпчүлүк көрүнүп турат сиздин колуңузда. Бираз шашпай туруп, басымды кылбай, пикирлерди угуп туруп, анан бир чечим кабыл алсак, бул жакшы жол болот эле да. Башынан аталышынды так жазып койсок, кийин эч кимдин башы да оорубайт, себеп да болбойт. Каяка шашып атасыңар? Жарым саатта эчтеке чечилбейт да. Талапкерлер бекитилген, добуш берилген алдын ала. Түшүнүп турасыңар баарына. Урматтуу коллегалар, мындай кылбайлыкпы? Азыр 3 вице спикер боюнча, анан кийин 8 комитет боюнча өттү. Азыр мен таблону ачам. Мындай кылайлык, урматтуу коллега, отургула. Таблону ачам азыр. Таблону. Ошол аталыштар боюнча суроо жооптор кетелик. Урматтуу коллега, отургула. Отургула, урматтуу коллегалар. Таблону ачып койгула. 4-ші микрофон. Рахмат. Номер 7-ші Ош округунан Осмонов. Бакыт Эргешевич, эми бул комиссия иштеп чыкты да, урматтуу депутаттар. Комиссия иштеп чыгып 3 вице спикер деп айтты. Чындыгында